28-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик элинин кагылышуусунан улам буга окшогон ондогон май куюучу бекеттер жана имараттар, үйлөр өрттөнүп, жараксыз абалга келип калды. Bizning sentr bo'lgan magazinlar bo'lgan o'sha magazinlardan produkt qilib tirikchilik shu magazinga emildi. Bizning sentr bo'lgan dangdung bo'lganda biz qochib jo'naganmiz. Bizning armiya hozirlar qochib jo'nab üstünge ayılgar kanalın boyunda turganmiz. Adırda turganmiz. Qarı qartan kelin çaldardı. Toğa üstünge toğa çıkarıp bergenmiz. Toğda turup turgunga aval turqsuz bolsa, aval turqlu bolsa ki ayılga alıp kelersiler dep biz gelip xor alıp turganmiz. Гүлжигит мырза Жаңы Жер айыл аймагынын арка айылынын тургуну. Каргашалуу күнү айыл эли жабыр тоого катышканын, тажиктер үйлөрүн басып алып тоноп, өрттөп жиберишкенин айтып берди. Ошондой эле тажик тарап кыргыздардын ар бир кыймылын көрүп туруу үчүн пандемия маалында камера орнотуп алышканын айтып, ал кайда коюлганын көрсөтүп берди. Бул бизди бөлүп турган ушул эки көпүрө. Uyakta bu köprü, nar köprü. Bana jolun asti Tajikistan. Biz ana kamera koygan şu karantin başlanğanda. Onu çoğun vışka kılıp kamerani koygan. Oşo vışka bizi qanday düzene qılayız kısa körüp turaptı. Ayılga çıqabız, düşöbüz körüp turat. Polli körüp turat. Барыбыз биригип жапатырмак болуп туруп, акчалай беребизби, цементпи, пескоблокпу эмнесин берсек да, ошо үйлөрдүн баарын кайра оңдоп бергенге аракет кылышыбыз керек болот. Ынтымаков Тимур Ысык көл элинин атынан келген аманатты тапшыруу үчүн кагылышуу болгон жерге атайын келдик дейт. Эми курулуш жагына жардам беришибиз керек. Азык-түлүк жетиштүү экен. Жапа тырмак биригүүгө бардык элдерди чакырам дейт Ысык көлдүк активист. Урматтуу Ысык көл облусунан келген туугандар, Sizlerge Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн 4 айылынын ушул жарандардын атына турган балдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Sizlerge чоң рахмат. Улуу Рамазан айында сиздерди дайым Алла таалам колдоп жүрсүн. Sizlerge айыл өкмөтүнөн ыраазычылык билдиребиз. Ыраазы билдиребиз балдар? Рахмат. Рахмат сиздерге. Да, давайте с МЧС сейчас просто сядем, они скажут, где вот как раз аппарат, он отвечает полностью за помощь. Жардамда бөлүштүү иштери бул жергиликтүү бийлик партиябыз өкүлчүлүгү тарабынан атайын комиссия бекитилген. Ошо комиссиянын чечими менен таратылып берип жатат. Продукталардын негизинен бул окуя 28 күнү болгон болсо, ошондон бери бардык Кыргыз Республикасынын бардык облустарынан, бардык жеке ишкерлерден, ошо кыргыз элибиздин бири-бирине болгон жардамдар тынбай келип жатат. Өз кезегинде Баткен облустук өзгөчө кырдаалдар министрлиги да жеринде ыкчам иштерди алып бара жатканын айтып, жергиликтүүлөргө көрсөтүлүп жаткан жардам үчүн кыргыз элине ыраазычылыгын билдирип, жардамдарды элге туура бөлүштүрүү үчүн комиссия атайын иш алып барып жатканын кошумчалады. Баткен коголаңына биз дагы ушу переживать этип Афган соғышын ардагерлер дагы өзүбүздүн жардамыбызды берели деп чечтик. Койчубек Жайчевич баштаган Афган соғышын ардагерлери баарыбыз ушу өз ыктыярыбыз менен керектүү ун, макарон, матрас, ушу Баткен элине керектүү нерселердин баардыгын алып келип азыр тапшырдык. Согушту көрүп келген киши катары биз багы билебиз да. Дүйнө жүзүндө эч убакта согуш болбосун дейбиз да, энелерибиз ыйлабасын, балдарын жоготпосун дейбиз.
Афган ардагерлери дагы четти карап турбастан чек арадагы жаңжалдан жабыркаган элге өзлөрүнүн жардамын алып келишкен. Согушту биз жакшы түшүнөбүз, биз көргөнбүз. Согуш болбосун, тынчтык болсун, энелер ыйлабасын дейт Афган ардагери. Ошондой эле Максат айылы эң көп жабыр тарткан. Жаңы курулган мектеп, бала бакчадан тарта карапайым калктын үй жайы күйүп кеткен. Бийлик башындагылар билдиргендей, эми эң кыска аралыкта үйлөрүн, имараттарын тургузуп берет деген терең ишеничтебиз. Мына ушул жол, бул жолдун жарымы Тажикстанга караса, жарымы Кыргызстандыкы. Бул нерсе дагы эки элдин ортосундагы келишпестиктерге негиз болуп келет. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа порталы, Баткен облусу.